Балыкчы шаарындагы номер 1 Лев Николаевич Толстой атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Кыштобаева Чынара Абдыкасымовна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Алгач үй тапшырмасын текшерип алалы. Силер менен бышыктооштун милдетин аткаруучу сөздөр деген теманы өтүп келе жатабыз. Анда келгиле балдар эсибизге салабыз. Бышыктооштун милдетин кайсы сөздөр аткарат? Бышыктооштун кандай түрлөрү бар? Төмөнкү сүйлөмдөрдөн бышыктооштун милдетин кайсы сөздөр аткарганын табабыз. Биз апам экөөбүз шаарга жөнөдүк. Талаада малдар оттоп жүрүшөт. Бүгүн да, эртең да шаарга бара албай калам го. Билгенимди буйдалбай тез айта салдым. Демек бул сүйлөмдөрдөн бышыктоошту таап, бышыктооч кандай милдет аткарганын байкоо жүргүзөбүз. Бүгүнкү жаңы темабыз бышыктооштун милдетин жандоштор менен айкалышкан сөз түркүмдөрү жана туруктуу сөз айкаштарынын аткарышы. Жандоштор менен айкалышкан атооч сөз түркүмдөрү жана тактоочтор бышыктооштун милдетин аткара беришет. Мисалы, Азат менен Акылбек төмөн карай басышты. Төмөн карай. Жазуучуну чыгармалары аркылуу билебиз. Чыгармалары аркылуу. Жайкы талаада жумуштарынын маанисин айтып кечке чейин сүйлөштү. Кечке чейин. Көк менен сырдап, кызыл менен жээктеген. Көк менен, кызыл менен. Демек бул сүйлөмдөрдөгү жандооч сөздөрүбүз менен кошо бышыктооштук милдет болуп сөз айкашы катары кетти. Төмөнкү сүйлөмдөргө мааниси боюнча дал келген бышыктоошту коюп жазгыла. Малдардын жайлоодон келгенине канча болду? Демек бул сүйлөмдөрдү жакшылап окуп, дептерибизге жазып, мааниси боюнча дал келген бышыктоошторду коюп, бышыктооштук милдет кайсы сөз түркүмүнөн жана же болбосо сөз айкашынан уюшулганын таап келесиңер. Бышыктоо үчүн төмөнкү таблицага көңүл бөлгүлө балдар. Жандооч менен айкалышкан сөз түркүмдөрү да бышыктооч боло алат. Мисалы, биринчи катардагы сөз түркүмдөр зататоч, сынаточ, санаточ кылып алдык. Экинчи катардагы сөздөр жандооч. Демек айылды карай, үйдү көздөй. Мектеп тууралуу кызылы менен. Сабак түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма алгыла балдар. 115-бет, 165-көнүгү тийиштүү жандошторду коюп, дептериңерге көчүрүп жазгыла.